Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sözümdü ырайымдуу жана мээримдүү болгон Аллах Тааланын ысымы менен баштагандан кийин, аламдардын ээси болгон Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин, бүгүн сиздер менен кече күнү бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи пайгамбарлык милдети, пайгамбарлык миссиясы жүктөлгөн деңиз деңгээлинен 642 метр бийиктикте турган Нур тоосунан бүгүн Саур тоосу, Өгүз тоосу, тагыраагы айтканда деңиз деңгээлинен 750 метр бийиктикте жайгашкан бул жер дагы пайгамбарыбыздын тарыхында, исламда эң белгилүү болгон аты ачык айкын аталып калган, кала берсе аты Куранда зикир кылынган үңкүрдүн алдында турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Хира тоосунда барганда, кечеги биз барган үңкүр Нур тоосунда пайгамбарыбызга биринчи пайгамбарлык миссиясы жүктөлгөндөн кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге түшкөндөн кийин Аллах Таала Муддассир сүрөсү түшүшү менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарлыктан расул, элчилик даражасы берилген. Пайгамбарыбызга элчиликтин статусу берилгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде биз бир аз токтоло турган маселе пайгамбар менен элчинин, тагыраак айтканда наби менен расулдун айырмасына бир аз токтолгонго туура келет. Расул менен набидин айырмасы бар. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын ошол Икра сүрөсүндөгү Алак сүрөсүнүн 5 аяты түшү менен пайгамбарыбыз пайгамбар болгон болсо, пайгамбарыбыз Меккеге түшкөндөн кийин Муддассир сүрөсү түшкөндөн кийин Я айюхал муддассир кум фаанзир ва раббака факаббир ва сиябака фатаххир деген аят түшүү менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга элчилик статусу берилген. Демек, шариятыбызда пайгамбар менен элчинин айырмасы бар. Пайгамбар деген кезде пайгамбар өзүнүн алдыңкы пайгамбардын шариятын толуктап, өзүнүн алдыңкы пайгамбардын динин улай келе турган болсо, ал эми элчи болгон кезде, расул болгон кезде Аллах Таала ал пайгамбарга жаңы шарият менен жаңы китеп берет. Жаңы шарият алып келет. Жаңы шарият келген кезде өзүнүн алдыңкы алып келген элчинин шариятын өкүмү өчүрүлөт жана токтотулат. Мына ушундай баскыч менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чейин 124 миңден ашык пайгамбар жиберилген. Анын ичинде 25 пайгамбардын аты Куранда аталган деп айтабыз. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болгондо, пайгамбар болордон алдын түшүндө көргөн нерсе өңүндө кайталанып баштагандыгы пайгамбарлыктын биринчи баскычы болгон болчу деп айткан элек. Мына ушул сыяктуу дагы Ибрахим пайгамбарыбыздын дагы Ибрахим пайгамбарыбыз жаңы ушул Меккеге жаңы мыркай кезинде Исмаил пайгамбарды таштап кеткенден кийин, андан кийин экинчи жолу келген кезде Исмаил пайгамбарыбыз жүгүрүп калган бала кезинде кайрадан Меккеге келет. Мына ушул кезде фаламма балага мааху сa'я, ошол кезде жүгүрүп калган бала болуп калган кезде Ибрахим алейхиссалам айтып атат. Я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара деген аятта Аллах Таала кабар берип айтып атат. Ибрахим пайгамбарыбыз Исмаил болочок пайгамбар Исмаил пайгамбарыбызга жаш жүгүрүп калган балага айтат: "Эй балам, мен сени түшүмдө кайра союп атканымды түшүмдө көрүп атам. Буга эмне дейсиң?" деген суроо берген кезде Ибрахим болочок пайгамбар, акылдуу жаш бала: "Я абати иф'ал ма ту'мар сатажидуни иншааллаху минас сабирин" деген сөздү айткан. "Эй атаке, сен Аллахтын буйругун аткаргын, албетте мени сабыр кылуучулардан табасың" деген жооп айткан. Өзүнүн канынан бүткөн, карыганда көргөн баласын кантип курбандыкка чалат? Бул оор сыноо болчу. Бирок Ибрахим пайгамбарыбызды ошон үчүн Аллах Таала мына ушундай оор сыноо менен Аллах Таала Халилуллах, Аллахтын эң жакын досу катары Аллах Таала таанылган, Куранда зикир кылынган пайгамбарга айланган. Неге? Себеби дегенде бул жерде дагы бир баса белгилей турган нерсе, Аллах Таала өз канынан бүткөн өзүнүн баласын курбандыкка чалдырбайт болчу. Болгону оор сыноо болгондуктан ушул нерсеге даярбы деген бир сыноо келди. Бирок Ибрахим пайгамбарыбыз ушул кезде ошол нерсени аткарам деп келген. Ошол кезде мына сиз менен биз көрүп турган шайтанга ташаткан жамарат көрүнүп турат. Ошол шайтанга ташаткан жерге келген кезде шайтан ошол жерде Аллахтын буйругун аткарат. Аллахтын буйругун аткаруу менен Ибрахим пайгамбардын даражасы көтөрүлгөндүгүн билип турган шайтан келип Ибрахим пайгамбарыбызды биринчи азгарат.
Сен жалган бир шайтандан болгон түшкө азгырылып балаңды сойгон алып баратасың дейт. Андан кийин сен шайтансың деп таш менен урган кезде, андан кийин ажар энебизге келип азгырат. Сен араң кыйналып чоңойткон балаңды эми келип сойгонго алып баратат деп шайтан дагы азгырат. Андан кийин болочок пайгамбарыбыз Исмаил пайгамбарыбыз да келип азгырат. Сен атаң сойгон алып баратат деп. Ошол кезде жок, менин атам Аллахтын буйругун аткарган алып баратат. Сен шайтансың деп шайтанды урган. Мына ушул кезде Аллахтын бир оорсунусу, Аллах үчүн баласын курбандыкка чалганга даяр абалда болгон Ибрахим пайгамбарыбызга оорсуну болуп, баласын соем деп курбандыкка аракет кылат. Бирок Аллах мээримдүү зат. Аллах райымдуу зат. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисте ушундай дейт. Мединада бир эне өзүнүн колундагы баласын базарда жоготуп жибергенден кийин ушунчалык эне жан күйдүрүп өзүнүн баласын издеп жүргөн кезде баласы табылганына сүйүнүп кучагына алып ушунчалык мээримге бөлөп ушунчалык кысып өзүнүн мээримине ороп турганын көрүп туруп пайгамбарыбыз айтат: көрдүңөрбү мунул эненин баласын тапканда канчалык мээримине кучагына кысып атканын дейт. Аллах Таала өз пенделерине бул энеден дагы мээримдүүрак деп айткан. Мына ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз Исмаил пайгамбарыбызга эч качан Исмаил пайгамбарыбызды курбандыкка чалуу максаты жок болчу. Болгону Ибрахим пайгамбарыбыздын ыйманын сыноо менен Ибрахим пайгамбарыбызды Халилуллах деген бийик деңгээлге жеткизүүнүн оор бир сыноо баскычы болчу. Мына ушул кезде Жибрейил алейхиссалам көк кочкорду алып келип Аллаху акбар деп айткан кезде Ибрахим пайгамбарыбыз Жибрейил периштенин көк кочкорду алып келгендигин карап туруп Аллаху акбар ла илаха иллаллах деген кезде Исмаил пайгамбарыбыз карап Аллаху акбар валиллахил хамд, Аллахка чексиз мактоолор болсун, Аллах кайрадан мага өмүр жашоо тартуу кылды деген дайым биз айями ташрик күндөрү, курбандык күндөрү биз айта турган зикир мына ошондон калган деп айтылат. Демек, сиз менен биздин пайгамбарлар менен көргөн түшү Аллахтан болгон вахий, Аллахтын буйругу деп эсептелсе, ал эми адам баласынын жашоосунда, мусулман адамдын жашоосунда түштүн дагы жашоодо орду бар. Ошон үчүн түш 3 түрдүү болот деп айткан пайгамбарыбыз. Аллахтан болгон түш, шайтандан болгон түш, ал эми үчүнчүсү адам өз нафсы менен өзү боло турган түш деп айткан. Ал эми жашообузда бүт бардык жакшы түштүн бардыгы Аллахтан болсо, жашообуздагы жаман түштүн бардыгы бул шайтандан болгон түш деп айтабыз. Ал эми кээде адам баласы бир нерсени көбүрөөк ойлонуп, бир нерседе көбүрөөк өзүбүз акыл калчап ошол нерсеге терең кирген кезде балким ошол нерсени кээде түшүбүздө көрөбүз. Бул өз нафсыбыз менен болгон түш. Демек, түш мусулман адам үчүн жакшы түш, Аллахтан болгон түш, жакшылыктын бир башараты, сүйүнчүсү деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болгондон кийин пайгамбарыбыз бул жерде Мекке элинде 13 жыл пайгамбарыбыз адамдарды ыйманга, исламга дават кылып, адамдарды акыйкатка, чындыкка, адамдарды караңгылык, жахлияттын караңгылыгынан, илимсиздиктин караңгылыгынан ыйман нуруна, ислам нуруна Аллах Тааланын буйругу менен пайгамбарды чакыргандан кийин, бирок 13 жылдан кийин тилекке каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы эле өзүнүн эли, өзүнүн коому, пайгамбарыбыз өзү төрөлүп өскөн жердеги коом пайгамбарыбызды аягында алар өлтүрөбүз деген чечим кабыл алган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөнгө Аллах Таала уруксат берет. Мына ушул кезде пайгамбарыбыз сиздер көрүп турган бул Хира тоосунун каршысында турган өгүз тоосу бул Меккенин түштүк жагында жайгашып турат. Бул жерде сиз менен биз сабак ала турган нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн Меккенин түштүк жагына келип жашынган? Бул жерде сиз менен биз үчүн өтө чоң бир сабактар бар. Эмне үчүн? Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден бир түндө, бир белгилүү убакыттын ичинде пайгамбарыбызды Меккеден Акса мечитине алып барып Аллах Таала. Ал жерде бүт бардык пайгамбарларга имамдык кылгандан кийин пайгамбарыбызды 7-кабат асманга алып чыгып келген. Пайгамбарыбыз кээ бир хадистерде 1-кабат асман менен 2-кабат асмандын аралыгы 500 жылдык, кээ бир хадистерде 700 жылдык аралык деп айткан. Аллах Таала ошондой Мираж кечеси болгон, пайгамбарыбызга намаз фарыз болгон, Аллах Таала кайрадан пайгамбарыбызды Меккеге алып келген. Мына ушундай бир кудуретке ээ болгон Аллах Таала пайгамбарыбызды Меккеден Мединага деле алып барып койгонго Аллах Таала кудуреттүү кадырзат эле. Бирок эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде 3 күн бою жашынгандыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде какыраган ысыкта, ташта ушул жерде пайгамбарыбыздын жашынып аткандыгы сиз менен биз бул үммөт үчүн өтө көп
чоң сабактар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул нерсени бизге көргөзүп, пайгамбар саллаллаху ушул жака келип, Меккенин баарыбызга белгилегендей Медина түндүктө болгонуна карабастан пайгамбарыбыз түштүккө келип жашанган. Ал кезде пайгамбарыбызды жоготуп таппай калган ошол кездеги Меккенин эли пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ким таап келе турган болсо, же башына алып келе турган болсо, 100 кызыл төөнү башына сайып коюшат. Бул деген сөз ошол убакыттагы эң баалуу улоо арабтар үчүн кызыл төө деп бааланса, ошол ким пайгамбарды алып келсе же башын алып келсе 100 кызыл төө деп айтылган. 100 кызыл төө алып келген. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алар 3 күн бою издеп, кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мединанын жолуна чейин барып кайра келишкен. Аягында дагы бир жамаат, балким ушул Меккенин тоолору, уңкур-чуңкурларынын баарын кыдырып келгенден кийин дагы бир топ балким ушул жерде дагы болуп калышы мүмкүн деген максат менен ушул өгүз тоосуна дагы чыгып келип, өгүз тоосунда азыр сиздер көрүп турган ушул үңкүрдүн алдына чейин басып келишет. Ушул кезде Абу Бакр разияллаху анху риваят кылып айтат. Абу Бакр разияллаху анху айтат, эгерде алар бир аз эле эңкейип, буттун учуна эңкейгенчелик караганда, анда бизди көрүп калмак деген. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр разияллаху анху карап, "Ла тахзан" деген. Сен кайгырбагын деген. "Инналлаха ма'ана", албетте Аллах биз менен деген. Мына ушул кезде Аллах Тааланын сөзү болгон, пайгамбарыбыздан Аллах Тааланын бир аяты түшкөн, аят назил болгон. "Изхума фил хари, изхума фил гари, из якулу ли сахибихи, ла тахзан, инналлаха ма'ана" деген. Мына ушул Аллах Таала пайгамбарлардын ушундай бир жашоодо пайгамбарлар Аллах менен болгон алардын өзүнүн ыйманы, алар Аллах менен болгон байланышы, жана пайгамбарлардын Аллахка болгон таянычы, балким бул дүйнөнүн бардык эшиктери жабылган кезде дагы ал асман эшиги, Аллах Таала аны менен бирге деген эшик жабылбай тургандыгын көрсөтүп тарбиялап келишкен. Мына ошон үчүн дагы Муса пайгамбар дагы артынан Фираун алдында деңиз болуп калган кезде ошол Муса алейхисаламдын коому, эми биз бардыгыбыз халак болдук, биз бардыгыбыз жок болдук деген акырында ошондой бир түйүшкө түшүп калган кезде Муса пайгамбар дагы жок деди. Аллах Таала өзү мени туура жолго баштайт деген. Мына ошол кезде Аллах Таала Муса алейхисалам өзү күтпөгөн, эгерде колундагы таяк менен урса, деңиз жарылышын билбей турган абалда Аллах Таала эмне кылды? Колундагы асасын деңизге урса, деңиз экиге бөлүнүштүгүнүн кабарын берип атат. Демек, пайгамбарлар ушундай бир кыйынчылык, башка бул дүйнөдөгү бардык эшик жабылып калган кезде дагы Аллахтын эшиги аларга дайым ачык тургандыгын сезип, жүрөгү менен ишенип турган. Ошон үчүн дагы Ибрахим пайгамбарды дагы отко таштап аткан кезде периште келип, "Сага эмне жардам берек?" дегенде, "Мага сен өзүңдөн Аллахтан башка мен эч кимге муктаждыгым жок, мен эч кимге муктаж эмесмин" деп айтат. Демек, сиз менен биз сабак ала турган нерсе, бул жашоодо сиз менен бизге канчалык бул жашоонун эшиктери жабылган учурда дагы Аллахтын эшиги дайым ачык тургандыгын унутпашыбыз керек. Ал эми сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде 3 күн бою жашынып тургандык учурда 3 күн бою пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр разияллаху анхуга пайгамбар Абу Бакрдын Асма энебиз, Асма деген кызы 3 күн бою тамакташып турган. Ал тамакташкан кезде дагы ошондой 100 кызыл төө башына тигилген адамдар бардыгы издеп Абу Бакр менен кеткен Абу Бакр разияллаху анхунун үй бүлөсүнүн бардыгы аркасынан аңдып турган. Бирок ошого карабастан зеректик менен, кылдаттык менен Асма энебиз ушунчалык билдирбестик аракет кылып Абу Бакр менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тамакташып турушкан. Кала берсе, тарыхта айтылат, Асма энебиз тамакты өзүнүн ичине катып, андан кийин үстүнөн аны дагы бир жолук менен таңып, билдирбестен тамак алып келип турган. Ошол кезде алып келген кезде дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адам баласы бул дүйнөдө алдыгы максатка жетүү үчүн ар кандай ыкма тактика колдонгондун дагы бир сабагы болуш үчүн, караңыздар, Асма энебиз келген кезде бир койчу ушул жерде коюн жайып турат эле. Асма энебиз чыгып кеткенден кийин изин жашырып аркасынан койду жайып турган. Ошол убакыттын өзүндө Абу Бакр разияллаху анхунун баласы Меккедеги болуп аткан бүт бардык абалдарды кечинде келип бардыгын пайгамбарыбыз менен Абу Бакрга айтып, ал кайра андан кийин түшүп турган. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол убакыттагы стратегиялык
бир тактикаларды колдонгон, адам баласын ар кандай душманга өзүнө алдын алган бир ыкмаларды пайгамбарыбыз үйрөтүп атат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи 3 күн бою ушул жерде жашынгандан кийин адамдар уже пайгамбарыбызды болду, биз пайгамбарыбызды качырып жибердик деген үмүттөр үзүлгөн учурда пайгамбар саллаллаху алейхи акырын бул Саур тоосунан түшүп, Саур тоосунан андан кийин Меккеден Мединага карап бет алганга жөнөп баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде дагы тарыхка токтоло турган нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң керемет муъжизалары ушул жерде болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана жогоруда айткандай Абу Бакр разияллаху анху эгерде бир аз эле эңкейсе пайгамбарыбыз бизди көрүп калат, эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыза жетет, пайгамбарыбызды өлтүрөт деген коркунуч, ушунчалык кайгы пайда болду. Ошол кезде жанагы аят түшүп, пайгамбарыбыз Абу Бакр разияллаху анхуну сороткон окуя болуп атат. Андан дагы тышкары Аллах тааланын пайгамбарыбызга берген дагы бир чоң керемет муъжизасы, жанагы душман келген кезде ошол азыр сиз менен биз көрүп турган үңкүрдүн алдына Аллах тааланын керемети, кудурети менен үңкүрдүн алдына жөргөмүштүн желеси курулуп, жана ошол үңкүрдүн алдына бир куштун уясы жумурткасы менен туруп калган. Бул Аллахтын пайгамбарыбызга болгон эң чоң бир керемет муъжизаларынын бири болчу. Мына ошондон кийин Аллах таала бул жерге куштун уясы бузулбаган болсо, жөргөмүштүн желеси бузулбаган болсо, адам кайдан кирмегиле деп кайтып кетип калышкан. Мына ушул жерде андан дагы тышкары дагы бир пайгамбардын муъжиза кереметтеринин бири, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Абу Бакр разияллаху анхунун болгон урмат сыйы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон Абу Бакр разияллаху анхунун ыйманынын бекемдиги дагы болгон бир чоң бир сабак ала турган нерсе бар. Абу Бакр разияллаху анху биз азыр чыгып келген ушундай деңиз деңгээлинен 750 метр бийиктикте турган тоого чыкканда чарчаган пайгамбарыбыз Абу Бакр разияллаху анхунун аягына жөлөнгөн абалда уктап калат. Ошол кезде Абу Бакр разияллаху анху андан алдын өзү пайгамбарыбыз кирерден алдын балким бул жерде бир зыяндуу нерсе болсо пайгамбарыбызга эмес балким мага зыян жетсин деп Абу Бакр разияллаху анху өзү биринчи кирген. Андан кийин ичине киргенден кийин ошол ичиндеги тешиктердин ичинде балким бир пайгамбарыбызга зыян бере турган курт кумурскалар, чаяндар, жыландар болсо мага биринчи зыян берсин деп ал жердин баардыгын тосуп андан кийин пайгамбарды киргизген болчу. Андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы чарчап уктап калган пайгамбарыбыз жаткан учурда караса дагы бир жердин жабылбай калгандыгын байкайт. Ушул жерден дагы балким пайгамбарыбызга бир зыян жетпесин деген абалда жанагы жерди аягы менен буту менен тосуп турганда ошол кезде Аллахтын буйругу менен ошол жерден Абу Бакр разияллаху анхунун бутун кээ бир риваяттарда чаян чаккан, кээ бир риваяттарда жылан чаккан деп айтылат да. Ошол кезде пайгамбарыбызга болгон урмат сыйы, мухаббатын Абу Бакр разияллаху анху көргөзүп атат. Ушунчалык жанчыдагыс, ууга дагы өзүн кармап отурган, бирок Абу Бакр разияллаху анхунун көзүнөн аккан жаш пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак жүздөрүнө аккан кезде пайгамбарыбыз ойгонуп кетип, эмне болду деп сураганда, билбейм я Расулуллах, мени бир нерсе чакты окшойт дейт. Ошондо пайгамбардын дагы бир муъжиза керемети, Абу Бакр разияллаху анхунун аягына пайгамбарыбыз колу менен дем салып туруп, пайгамбарыбыз өзүнүн мубарак немеси менен сүрткөндөн кийин Абу Бакр айтат, мени эч нерсе чакпагандай айыгып кеттим деп айтат. Бирок тарыхта Абу Бакр разияллаху анхунун өмүрүнүн аягында кайрадан ошол уу козгогон абалда жан бергендиктен тарыхчылар Абу Бакр разияллаху анху төшөктө жан берген болсо дагы кыямат күнү шахиттер менен кошо терилет деп айткан. Эмне үчүн? Себеби дегенде Абу Бакр разияллаху анху өзүнүн жанын, өзүнүн малын пайгамбарыбыз үчүн курбандык чалганга даяр болгон. Мына ошон үчүн дагы күндөрдүн биринде дайым билесиздер, тарыхта Абу Бакр разияллаху анху менен Умар сооптуу иштерде жарышып жүргөн болчу. Ошол пайгамбарыбызга болгон сүйүү мухаббатта дагы, пайгамбарыбызга болгон урматта дагы Абу Бакр разияллаху анху Умар разияллаху анхудан өтүп кеткен бир окуя болот. Ал кандай? Бул жерде Абу Бакр разияллаху анху өзү пайгамбарыбыздан суратпай туруп, пайгамбарыбызга айттырбай туруп, зыян жетсе балким мага жетсин деп өзүнүн жанын пайгамбар үчүн фида кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн өзүнүн жанын курбандыкка чалганга даяр болгон Абу Бакр разияллаху анху болсо, ал эми Умар разияллаху анху күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келет дагы, я Расулаллах дейт. Я Расулаллах, мен сизди өзүмдүн балдарымдан, өзүмдүн адам башка мал мүлкүмдөн, бүт бардык адамдардан сизди мен жакшы көрөм дейт. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, я Умар, өзүңдүн жаныңданчы деп сурайт да. Өзүңдүн нафсыңданчы дейт. Өзүңдүн нафсыңдан да артык көрө аласыңбы деген суроо берген кезде Умар разияллаху анху ойлонуп туруп калат. Сахабалар чынчыл болгон. Сахабалар жүрөгүндөгү нерсени сыртында бирдей айта алышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол суроону берген кезде, эгерде башка биз өзүбүз ошол адам балким ошол жерде ордуда болсок,
башка бир чоң улуу адам сурап аткан, мен жакшы көрөсүм десе, балким көңүл үчүн о мен жакшы көрөм дешибиз мүмкүн эле. Бирок Умар разыяллаху анху ал сахаба, ал садык чынчыл болгон сахаба ойлонгон ой батып басып туруп калат. Мен киммин? Пайгамбарыбыз Аллахтын эң акыркы пайгамбары болсо, мен киммин? Пайгамбарыбыз кыямат күнү өз үммөтү шафаатка ала турган адам болсо, мен киммин? Пайгамбарыбызга эң биринчи бейиштин эшиги ачыла турган зат болсо деген ой толгоолор Умар разыяллаху анхунун ичиндеги сезимдер өзүнүн пайгамбарыбызды өзүнүн жанынан дагы артык жакшы көрүп сүйүү зарыл экендигин түшүнүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан келип бекем кысып кучактап ыйлаган кезде пайгамбарыбыз айтат: "Я Расулуллах, мен сизди өзүмдүн жаныман дагы артык көрө алдым" дейт. Мына ушул кезде Умар разыяллаху анху пайгамбарыбыз карап айтат: "Я Умар, ал-ана я Умар" дейт. "Сенин азыр ыйманың толук болду" деп айтат. Мына ушул кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуну ахаббу илейхи мин малихи ва мин нафсихи ва мин наси ажмаин" деген хадисти мына ушул кезде айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин бириңердин ыйманыңар толук болбойт, силердин бириңердин ыйманыңар толук момун мусулман боло албайсыңар. Мен ал үчүн анын өзүнүн жанынан дагы, өзүнүн малынан дагы, бүт бардык балдарынан дагы мени артык жакшы көрө алмайынча анын ыйманы толук болбойт" деп айткан. Демек, сиз менен биз пайгамбарыбызга болгон сүйүү, урматыбыз, мухаббатыбыз Аллахка болгон сүйүү, мухаббаттан кийин эле турат. Мына ошон үчүн дагы сиз менен биз дайым пайгамбарыбызга болгон сүйүү, урматыбызды ордуна коймоюнча, пайгамбарыбызга болгон мухаббатыбызды бул жашоодо тапмайынча, сиз менен биздин ыйманыбыз толук боло албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошон үчүн Аллах таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүздү, пайгамбарыбызга болгон сүйүү, мухаббатыбызды, урматыбызды кантип тастыктайбыз десек, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө эргешүү менен, ээрчүү менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө жашообузда амал кылуу менен болот деп айта алабыз. Мына ошон үчүн дагы Аллах таала Кур'анда эмне дейт? "Ин кунтум тухиббуналлаха", эгерде силер чындап Аллахты сүйөм десеңер, эгер силер Аллахты чындап сүйөм деп айтып аткан болсоңор, фаттабиуни юхиббукумуллах, анда силер мага эргешкиле деп пайгамбарыбызга эргешүүнү Аллах таала буйрук кылып, милдет кылып атат. Демек, сиз менен биз Аллахка болгон сүйүүбүздү тастыкташ үчүн пайгамбарыбызга эргешүү менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи болгон сүйүүбүздү тастыкташ үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөттөрүнө жашоодо амал кылып тирилтүү менен болот. Аллах таала ошон үчүн айтат: "Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни", пайгамбарды ээрчигиле, юхиббукумуллах, Аллах мына ошондо силерди жакшы көрөт, ва яхфир лакум зунубакум, Аллах таала мына ошондо сиздердин күнөөңөрдү кечирет деп айтып атат. Демек, сиз менен биз бул жашоодо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү мухаббатыбыз Аллахка болгон сүйүү мухаббаттан кийин туруу менен гана толуктала тургандыгын ачык айкын баяндалган, ачык айкын аяттар турат. Сиздер менен бул жерден басылгандан максат ушул жерлерден бир аз болсо дагы пайгамбарыбыздын жашоосунан бир аз үзүндү, бир күндүк пайгамбарыбыздын жашоосунан бир аз бир токтолгон бир окуяны айтканга токтолдук. Аллах таалам баарыбызды кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз мубарак колдору менен бере турган Кавсар сууларынан насип кылып, баарыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына татыктуу үммөт болуп жашоо өтүнү жараткан өзү бизге насип кылсын деп Аллахтан тилеп калабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.